Директорчу. Кеттик анда. Азыр биз учурда ошо Ош базардагы Береке базарында өрттөлгөн жайда турабыз. Биздин жаныбызда ошол товар өрттөлгөн содагер Аман Бакиров бизге ошол бир жагдай тууралуу айтып берет. Азыр бул жакта табылбады Аман байкем. Ушундай желим бөтөлкөлөрчү. Булар кайдан табылды, анан кандай шек жаралуулар болуп атат? Бул мындай болуп атат да. Биз жактан уборка тазалап аткан эчтеде балдар күйгөндөр бар да. Ошолор балдар көтөрүп келишип атат. Что поджог болгон деп, ичинде чиста көрсөң бензин сатып атат. Бензин бар, ичинде керген май бар. Ушундай болуп атат да. Бул баташтан өз менен көчөдөн көтөрүп келбейбиз да. Ушун табайбыз. Бул эми явно факт болуп атат да. Жолдон чыгып атат, көчөдө аркаларынан чыгып атат. Биз таккан 3-4 бөтөлкөнү эле таптык. Дагы канчасы күйүп кетти, акыртылган билбейсиң андагычы. Бул эми мунун бирөө эле өрттөп күйгүзүп кеткен. İçinde alар эмне жыттанып атат алдыгылар? Монус, допустим, бензин жыттанып атат экен. Жыттасаңар бензин жыттанып атат. Бунун ичинде бензин да бир балекет жыттар чыгып атат. Бак салбай эле. Могу ичи май мынакей көрсөңөр, май, сливочный май же тамак кошкон май эмес. Бул мына чыгат газ. Ичине салсаңар бир мына майдын жыттан бир бензиндин жыты чыгып атат. Амбай, жыттап бере көрсөң. Сиз кечинде ушул өрткө да өзүңүз күбө болгон турбайсызбы? Кандай болду окуя негизинде? Окуя келди эртең менен 3:30дарда өрт чыкты деп биз угуп атабыз. Биз 3төн өтүп кичине келдик 3:30 өтүп. Келгенде бул бир жак башынан күйүп атты, ар жак башынан. Эки этаждуу здание бар болчу, ошонун ичи күйүп атты. Аяк бүтүп эле анан ар жак башынан бер жак башына келди. Экөө мындай ортого келип жабылып атат да. Ушундай болот. Анан бул эми, допустим, бир жак каптаган менен күйүп кетсе эле ладно эле. Бул пожог деп ойлоп атабыз да биз. Ал эми бул желим бөтөлкөлөрдү эмне кыласыздар эми? Желим бөтөлкөлөрдү эми алып коебуз. Может, ушу биздин ушул эме менен тилибиз тияка 1,5га угулуп калабы, бийликтегилерге угулуп калабы, бизге просто туура нерсени кабыл кылып берсе, бирөөнү бирден кылып берсе, бизге Иликтөө жүрүлөт да, иликтөө жүргөндө ошол керек болот да. Допустим, будан кийин эле бизден келип турушат. Не болду деп, биз что доказательство, бул өзүнүн өзү өттөн кетти дегенде сөздөр чыгат. Что биз буну доказательствону алып коебуз. Биз эми буну эми доказать этип бере алабыз. Биз эми өз иштабайбыз да, өз өттөбүз. Мисалы үчүн менин местам тигинекей. Аяктан эми канча миллиондук товарым күйүп атат. Мен өз местам өзүм өрттөп жинди эмесмин да. Бул доказательство просто өкмөттөгүлөр ушулар мындай эме да. Анан сиздин канча товарыңыз көрдү ошондо? Менин эми товарым бытовой техника, посуда, мелко бытовой көп нерсе табылган болчу. Примерно 1,5 миллион, 2 миллион аралык мындай да. Эсеп билбейбиз, биз неизвестно эсептебейбиз да. Болжолдуу түрдө. Болжолдуу түрдө 1,5 миллион же 2 миллион бар бир жагы. 1,5-2 миллион сомдун товары күйүп кетти. Эч нерсеси калган жок. Эчтеке ноль. Казан, кузан, пылесостун күйөтү менен жок. Микроволновка, духовка канчасы эле? Бир допустим, бир пылесосун эле жакшысы 5,5 миң сом турат. Ал оптовый келген басаң турат, дейсизби? Адам канча штук бар эле бизде. Ошолорго качан маалымат бердим деп базар өртүнө. Базар өртүнө атып мен өзүм 3:30 өтүп 4кө жакын уктум. Ошо чамасын угуп 4төн өтүп келдим базар. Келсем уже күйөт. Көп жери күйөт. Күйөт эле анан полный милицияга келип пожарныйлар зацепление болуп калыптыр. Бизди киргизген жок. Эми бирден коп кетип түшүп кетип, силерде бирден тоосуңар деген немиш чыктыбы билбейм. Анан өзүбүз ар жак байланып атып, тиянан келип атып. Биякта базаны шиттерибиз бар, ошого сайынги сабып атып, эптеп атып. Могу контейнер аркы контейнер жалюзи жууп, өзүнүн контейнерин жалюзи жууп, аркы жалюзи жууп, ошакта өчүрүптүк. Ошону өчүрүпкөн кийин ары карай уже ордун кеткен жок. Бул эми менин оюмча поджог болуп атат. Жакта эле жанакы сейтекте эле базар өрттөнгөн. Өрттөндү. Анан эле кичине арадан убакыт өтүп эле дайыр өрттөндү. Биздин дайыр местабыз бар эле жакта. Ошо табарда азыр мен акча кетейин деп атам. Бул монтип бүттү, может, алардын дагы өрттөнбөй калган жерлери болуп, дагы может поджог чыгып кетиши мүмкүн. Алар эмне деп коет? Өчүрүлгөн чок болуп калган, дальше күйүп кеткен атмосфера чыгып кетет деген немиштер да бар да дагычы. Ошон үчүн тиги табылбасын деп апшып кетебиз. Анан мен буяк качан ишке кирет деп билбейм. Аты жөнүңүздү айтыңыз. Бакиров Аман. Амакеме бул бөтөлкөлөр шек жарап аткан экен да? Ушул бөтөлкөлөр эми биз эме жөнү айтпайт да. Элдер айтып атат, элдин элек жок дейт. Допустим, көчөдө кетип аткан элдер айтып атат да, күйгүз кетти деп. Жакта жүргөн эле өз арабыз көргөндөр бар экен. Что бул бир жаш бала чачып кеткен деген. Бар экен.
Анан ошого деле бизден жөнүн айтып бербейт да. Мисалы үчүн бирөө кетип турат эле бирден болуп кетти айтпайт, ошо көргөнүн айтып атат. Видео байкоолор бар бул жакта? Видео байкоолор жок. Допустим, биякта биздин бир видео камера коюлчу, ар жак башка бир видео камера коюлчу. Эми анын баары бүт кетти, аны каяктан таап берип алабыз? Allah içinde var video kamera. Биздикилер уже жарабай калды. Тиги жерде камерасы менен күйүп кетти. Здание, офис, администрация, охрана, ошакта Жарап атабы, көрүнүп атабы бир. Жок, ошо тем камерасы күйүп кетти да тигилер. Ичи полный күйгөн. Бүт бар дүйнөсү бүт күйдү. Ой калап турган эме ичинде, анын комнатасы ичинде, берекет зданиянын ичинде да, ошактан чыгат. Могул зданиянын ичинде болчу. Ол берекет ичинде да. Ой, флешкада көрөрмандар, азыр сиз көрүп жаткандай бул жакта Ош базарындагы береке ушул 13 апрелге караган түнү болгон өрт. Учурда биз береке базарынын ушул идиш аяктарды сатчу жерде турат, өрт чалган. Бул жакта дээрлик эч нерсе соо калган эмес. Бардыгы тең мындай темирлер гүлгө айланып калган да. Азыркы учурда калган калдыктарды бул жакта өзү алып чыгуу аракетин көрүп атышат. Бул жактагы экинчи катар, бул жакта да эч нерсе калган эмес. калган эмес бул жакта да. Бул жакта да баары тең күйүп кетиптир азыр. Өзүңүздөр көрүп жаткандай. Бул жакта ошол Аман Бакиров жана Алтынбек Жанузак уулу деген сатуучулар ушул желим бөтөлкөлөрдү көргүзүп атат. Ушунда шектүү ичинде бензин бар, ар кандай майлар бар болгон деп ушул өрттөлгөн береке базарынын аймагына дагы арыктардан табылганын алып келишти. Бирок биз алып көрдүк. Жана ичинде бир бензин жыттанды. Анан Алтынбек Жанузак уулу деген ушул сатуучу кечинде ушул базардын айланасынан жаш балдарды көрүшкөнүн, аларды мына бир шектүү катары дагы айтып жатат. Анан атайлап өрттөлүшү мүмкүн деп алар шек санашууда. Эсиңиздерге салсак, 13 апрелге караган түнү кечинде мүчтөрдөн өтүп, бул жакта береке базарында тилсиз жоо болгон. Андан ушундай ишкерлер жабыркап отурушат. Өзүңүздөр көрүп жаткандай азыр бул жактан эч нерсе калган эмес. Чыны, чайнек, бардык дагы күнүмдүк колдонуучу товарлар болгон бул жакта. Азыркы учурда алар гүлгө айланыптыр. Биз бул жактагы жанагы шектүү желим бөтөлкөлөр тууралуу кененирээк дагы видеолор таркам. Аларды Марал радиосунун ушу YouTube каналына дагы салабыз. Андан сырткары биздин 3W чекит Марал FM чекиткеч сайтына дагы текст менен жайгаштырып, бул тууралуу кененирээк маалыматтар берилет Ош базардагы өрт боюнча. Айта кетсе, ушун менен Ош базарында 3-чү жолу өрт чыгып атат. Буга чейин январь айында жана мартта Сейтек борборунда дагы өрт чыккан эле. Бул ушун менен бир жыл ичинде Ош базарындагы 3-чү өрт болуп жатат. Бул жакта азыр өрт өчүрүүчүлөр, журналисттер дагы жүрөт. Бул жакты чагылдырып, милиция кызматкерлери дагы бар. Анан дагы бир айта кетчү жагдай, бул жерде ошо сатуучулардын айтымында өрт бир гана жактан эмес, ушул береке базарынын эки тарабынан келген деп жатышат. Анан өрт болсо эмне үчүн бир тараптан эмес, эки жагынан келген. Ушу чатырдан тутанган от эки жактан келип жатат. Бул ошо шектенүүлөрдү ар кандай күдүгөйлөргө түртүп атат. Ошондуктан бул тыкыр иликтениш керек деп жатат. Мисалы карай турган болсок, азыр бул жерде эмнени алалы? Мисалы бул жерде жанагы
кичинекей термос деп коелу, мына термос. Эстекеси жок калган экен. Бул жакта тефальдар бар экен. Мына чайниктер, чака, эч нерсе калган эмес. Бардыгы тең. Күйүп жараксыз болуп калган. Калган каткандарын алып, азыр содагерлер сыртка ташып атат. Анан саат 12-лерде ушу базардын жетекчилиги менен содагерлер жолго алабыз деп жатышат. Анан алдында дагы кандай маселелер айтылат, кененте төлөө болобу? Белгисиз, эми ушул. Бул жакта мына турат содагерлер өрттөн жабыркаган. Geçe 3 gün bolup kaldı da. Давай кет. Көрүп жатасыздар да, бул жакта чатырынан тарта. Бул жакта темирлер, эч нерсе калган эмес. Бул жакта дагы кире бериши, ошо Береке базарына. Жанызак ичинде жүрбөй башакта жүрөт го. Содагерлер азыр мынтип өзлөрүнүн калган товарларын сыртка ташып жатышат. Жанызак. Бул жакта эмнелер бар экен? Тефальдар, жылыткычтар, термостар күйүп кетиптир, отургуч бар экен. Кичинекей эле жер экен бул жер. Мен да өтүп кетейин бир отелне. Бүгүн эми уже бул жак жалгап кетип. Бул жерлер болсо өрттөнбөй калган аймактар экен. Бул жердегилер өрттөнбөй калган жерлер экен. Бул катар, бул жерде дагы товарлары өрттөлбөй калган жерлер. Бирок бул биринчи катар. Ачпа дос, бул. Бул.
өтөлү. Элдер товарларын амантип эшикке сыртка алып чыгып алды мынтип алып кетип атат товарларын жүктөп алып. Ар кай жерде гана топтошкан содагерлер азыр бул жакта өрттүн себебин өз алдынча ушинтип эмне болгонун божомолдоп түшүнбөй жатышкан кез. Бул жакта да товарлар бар экен. Кээ бирөө бул жактагылар дагы өрттөлүп калгандарды сатып дагы жиберет окшойт, Сода болуп кетет бул жакта. Өрттөлгөн буюмдар. Тиричилик буюмдары булар көбүнчө. Азыр биякта мына өртөөчүлөр да иштеп. Саат 7:40 өрт чектелди, бирок толук өчүрүлдү. Өзгөчө Кырдаалар министрлигине расмий маалымат берилет. Биз ушун менен азыр түз алып берүүнү жыйынтыктайбыз, анан Марал радиосунан дагы биз бул тууралуу кеңири айтып беребиз.